Бүгүн адабияттын алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Район башчысын сотко берген фермердин сөөгү арыктан табылган. Өрттөн пенсионер небереси менен кошо каза тапты. Улуттук адабият күнүнө карата поэзия кечеси болуп өттү. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуктурган адамдардын саны 70 миллиондон ашты. АКШ биринчи орунда. Бүгүн адабияттын алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Бүгүн 12 декабрь улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана улуу акын Алыклуу Осмоновдун каза тапкан күнү. Мындан улам жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Кыргыз Республикасынын эл акыны Эгемберди Эрматов 12 декабрда улуттук адабият күнү деп атоо жөнүндө токтом долбоорунда белгилеп, 2011 жылдын 28 январында жогорку кеңештин жалпы жыйынын алып чыккан. Токтом долбоор бир добуштан кабыл алынып, ошол күндөн тарта 12 декабрь расмий түрдө улуттук адабият күнү катары белгиленип келет. Буга байланыштуу саамалык быйылда Абдыласым Алдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков баштаган бийлик өкүлдөрүнүн жана бир катар адабият маданият ишмерлеринин катышуусунда өткөрүлөрү кабарланды. Жылдагы иш-чаралардан айырмаланып, быйылкы салтанатта Чыңгыз Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романынын негизинде даярдалган спектакль коюлат. Айта кетсек, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата аудио китептер жыйнагы жарык көрдү. Район башчысын сотко берген фермердин сөөгү арыктан табылган. Наваи облусунун Хатыршин районуна жергиликтүү бийликти сотко берген фермердин сөөгү арыктын жээгинде табылды. Ал иштетип жүргөн айдоо жердин ижара мөөнөтүн токтотуу тууралуу район башчысынын чечими боюнча доо арыз жазган. Өзбек басылмаларынын маалыматына караганда, фермердин сөөгү өткөн айдын башында арыктан табылган. Бул маалыматты өлкөнүн башкы прокуратурасынын басма сөз катчысы Хайот Шамсудинов ырастады. Башкы прокуратуранын өкүлү бул иш боюнча тергөө башталганын, ошол эле маалда кылмыш ишин козгобоо чечими кабыл алынганын билдирди. Анын айтымында соттук медициналык экспертиза фермер тумчугу өлгөн деген жыйынтык чыгарган. Шамсудинов бирок маркумдун туугандары күмөн санап жаткандыктан, кийинчерээк кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечими кайра жокко чыгарыларын кошумчалады. Учурда тергөө иштери уланууда. Улуттук адабият күнүнө карата поэзия кечеси болуп өттү. 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата өзгөчө кырдаалдар министрлигине поэзия кечеси болуп өттү. Бул иш-чара Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин демилгеси менен ишке ашкан. Улуттук адабият күнүнө карата өткөрүлгөн поэзия кербенине өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары полковник Калыс Ахматов, министрликтин аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өздүк курамы катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө манасчы, акындар, ырчылар катышып, чыгармаларын тартуулашты. Бул күн 12 декабрь улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жана кыргыздын таланттуу акыны Алыклуу Осмоновду эскерүү катары өткөрүлдү. Ушундай эле иш-чара өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ички жоокерлеринде жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында да өткөн. Өрттөн пенсионер небереси менен кошо каза тапты. Казакстанда өрттөн улгайган адам менен 8 жаштагы бала каза болду. Коңшулары пенсионерди жана анын небересин сактап калууга аракет кылышкан. Бирок тилекке каршы алар күйүп кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, өрт кечээ 11 декабрда Куличев көчөсүндөгү үйдө саат 23:00 чамасында болгон. Полициянын айтымында өрттүн алдын алуу себеби кыска туташуу болгон. Укук коргоо кызматкерлери үйдө пенсионер менен небереден тышкары дагы башка үй бүлө мүчөлөрү болгонун белгилешти. Үй бүлөдө 5 адам болгондугу белгилүү болду. Тилекке каршы карыяны жана 8 жаштагы баласын сактап кала алган жокпуз. Үй бүлөнүн дагы бир мүчөсүн тез жардам кызматы алып кетти, деп билдирген Орал шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары Жантемир Иманалиев. Коңшулардын айтымында алар күйүп жаткан үй бүлөгө жардам берүү үчүн кирүүгө аракет кылышкан. Бирок өрт ушунчалык катуу болгондуктан алар жардам бере алышкан эмес. Биз үйдө отурганда дарбазанын кагылышы угулду. Андан кийин баланын ата-апа деген үнүн уктук дешкен алар. Басылманын маалыматы боюнча окуя болгон жерде өрт өчүрүүчүлөр дүйнө жүзүндө коронавирус жуктурган адамдардын саны 70 миллиондон ашты. АКШ биринчи орунда. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуктурган адамдардын саны 70 миллиондон ашты.
Джонс Хопкинс университетинин акыркы эсеби боюнча дүйнөдө 70 миллион 144 мың 315 адамдан вирус тастыкталган. Оорунун кесепетинен дүйнөдө 1 миллион 600 мың бейтап көз жумду. 15 миллион 700 мың жаранына коронавирус жуккан Америка Кошмо Штаттары вирус жуктурган адамдардын саны боюнча көп убакыттан бери биринчи орунда.